фаворит мына Бишкектик Алга командасы. Ал эми Азия-Гол командасынын турдук оюнда Азия-Гол 3 ұпайга ээ болду. Кара-Балта шаарында Кыргыз Алтындыш алайын болгон бетте Игорь Алвес чыккан болчу. Азия-Гол командасы алгачкы узатылган сокку бар бул жерде. Эржан Токотаев анчейин тобокелчиликке барган жок дагы. Талапка чыгарды. Дароо пас Ахмедов, Зинкевичке пас Алексейден сол бут менен жакын бурчка. Жокусунда офсайдда калды Алексей. Узактай койду. Кимимер байкайсыздар. Зинкевич өзү сунуштады, офсайдга кирип барды Ахмедов, андан ары Кай ачык. Кай Мерктен көтөрүп берүү бар. Зинкевич топко жетип барды. Беттештеги экинчи соккусу. Бул жерде талашсыз турда офсайд алган экен. Зинкевич жаракталып калганда Генаитис ойногон. Абдыкадыров бутунан баскан эпизодду азыр караганы жатышат. Контакт бар экен, бирок бул канчалык дарежедеги фол? Мына эми Нургазы Чолпонбаевдин чечим. Пенальти бул жерде. Кутман Кадырбеков. Сокку бар жана гол. Беттеште эсеп сандары ачылды. Алексей мына ушул пенальтиден голду жаратууда. Соккуга чейин эле сол жактагы багытты тандап алган экен. Жыйынтыгында Зинкевич эсеп сандарын ачты бул беттеште. Землянухин көтөрүп берилген топ айпанчанын ичинде. Алга коргоочулары өз орунда болду. Жана Муралимжан Ахмедов. Жана мыкты тарздеги чабуул азыр Алга командасынан. Кенжебаевден пас Зинкевич дарбазамамысы же Кутман Кадырбеков азыр реакция жасаганга үлгүрүптүр. Кадырбеков демек тиген эмеспи? Тыдыков, Землянухин, Антон ортон көлтүндө оңой эле Мустафинди алды өттү жана оң тарапка пас Темирбол Тапаев топ менен. Тапаев Мунир Абдусалам. Землянухин жана Азиз Сыдыков соңчо менен сокку затканга аракетин көрдү. Ахмедов менен Землянухин бул жерде тоочун күрөш. Шашимбеков андан ары Гаджи Магомедовго пас чыгарууга аракетин көрдү. Зинкевич каршы чабуулду баштап берет жана сол тарапка пас Кими Ахмедов топ суроодо жана Кими эмне кылат? Пас жана Антон Землянухин коргоочуларына жардамга келди. Жана Кенжебаевге дагы сары кагаз. Жана биринчи тайм соңуна келип жетти. Кезектеги чыгарып берүүсү бул жерде жер менен пас Шашимбеков менен көтөрүп берилген топ жана Эржан Токотаев каршы чабуулду баштоо аракетинде Кими Меркке чыгарды. Мерк Зинкевич чабуулга бара жатат. Кай Мерктен жана Ахмедовго пас жетти. Муралимжан азырдан топту жоготпой жаздады. Землянухин кайрадан топту. Антон оң буту менен сокку бар бул жерден. Жана Азия-Гол командасында алмаштыруу. Жеңишбек Жетигеновдун ордуна 95 номерде Алекс Раджапов чыгууда. Позициялык алмаштыруу чабуулду күчтөнтүү керек. Тапаев топ менен. Тапаев Мунирди алда өттү. Жана чыгарып берүү бар. Сокку жана гол! Мынасага алмаштыруу, мынасага Игорь Леонов, мынасага Алекс Раджапов. Турган болсок, эң башкысы азыр байкайлы азыр. Офсайд болгон жокпу? Жок. Жок экен. Раджапов мына ушул пасты күткөндөй чындыгында.
Тапаев да карабай эле алыскы бурчту мээлеп туруп чыгарган экен. Жыйынтыгында мына Алекс Раджапов. Прудников. Шаршенбеков алыстан сокку узатып көрөт. Топтун траекториясы бул жерде. Бул деген дагы суроолор жаралбай койбойт. Землянухин. Антон топтом. Алекс Раджаповтан сокку бар Эржан Токотаевдин. Бул беттештеги биринчи жолу секирегин басына. Тагмай бара жатканы беттешти улантыш керек. Леоновтан пас. Бул жерде Зинкевич эч кандай офсайдда эместей, бирок эми гана капталга алсы көтөрдү. Офсайд тастыкталды дагы. Ыңгайсыз чыгарып алды Прудников дагы. Жыйынтыгында Бектур Абдувалиев. Оң тарапка Каймер. Бессмертный. Зинкевичке пас Алексей. Айпанчанын ичине кирип барды Зинкевич. Сол буту менен жакынкы бурчка сокку узатты. Бир аз гана калды. Туруу орун алууда. Бул мүмкүн албетте. Кадырбеков пас анчейин ийгиликтүү болгон жок. Каймерктен чыгарып берүү. Зинкевичке пас жетти жана анын кулоосу. Жана Зинкевич бул жерде жана кайрадан Прудниковдун кулоосу эч кандай ышкырык жарган жок. Эми Да Силва жаңчалды баштайт. Зинкевич. Алексей топто. Зинкевич. Айпанчага көтөрүп берүү. Экинчи кабаттан сокку узатуу бар. Да Силва. Да Силва өзү кирип барат. Жана көтөрүлгөн топ Эдже Пол. Бессмертный Айпанчанын ичинде жер менен кезектеги пас жана экинчи кабатта. Жана кезектеги бул жерде токтоп туруусу. Эми беттеште жыйынтыктай турган болсок, ой бул жерден Нургазы Чолпонбаев эми өзү кайрадан чуркап барат. Ооба, Чолпонбаев пенальтини койгон жок. Карап жатат. Эдже Пол ойногон жок. Шаршенбеков Рыскелди Артыкбаевге пас. Рыскелди Артыкбаевден Айпанчанын ичине чыгарып берүү бар. Шилкаитис топко жетпей калды. Каралис бирок эми гана пас чыгарганга үлгүрдү. Алекс Раджапов Айпанчанын ичине кирип барат. Раджапов сол буту менен. Эми Раджапов. Алыстан сокку бар. Аз калды. Түз эле таамай барганга. Эржан Токотаев дагы эгерде эле таамай бара турган болсо жетишет беле айтор, бул дагы суроо. Кемимер азыр Зинкевичке пас чыгарды. Айпанчанын ичинде Алексей. Чыгарып берүү бар. Жана сокку. Ой, бул жерден гол! Алга командасы бар эле экинчи голду жаратканга жетишти. Белый! Мына Саганын сол буту менен качан сокку узатат деп жалпы эле беттеш бою күтүп жаттык эле. Зинкевичте голдук пас. Ооба, эң бир оор жүрүп жаткан беттеште. Алга эми 3 упайга өтө жакын. Дерлик. Эми беттеш дагы бүтүп калды, өңдөнөт. Кадырбеков. Топко жеткен менен Слава эле койгон окшойт топту. Ооба, чимирилте сокку узаткан экен. Белый. Мына сага эмоциялар, мына сага алганын дымагы. Эми гана финалда кышкырык жаңыруудан Нургазы Чолпонбаевдики жыйынтыгында алга командасы 2-1 эсебинде коноктоо Азия голду жеңип алды. Өтө оор беттеш.